Аялдар, эркектер аркаңызды таза кармаңыз. Аркаң таза болсо, бүт бардыгы бүткөн болсо, эч бир нерсең чала болбосо, все будет хорошо, все окей. А бирок аркасы таза эмес, аркасы булган, заң болуп калган. Биз баткеңдер анча-мынча аксакалдар айтпайт көтүбок депчи. Ошондой боло турган болсо, ар нерсени жашырышты баштайт да. Ар нерсени бекитишти баштайт. Эч нерседен коркпойт аркасы таза адам. Таза адам эч нерседен коркпойт, эч нерсени жашырбайт дагы. Мына менин телефонум паролу жок, мисалы үчүн. Ким кааласа каалагандай колдонот. Жашыра турган нерсенин өзү жок да. Ал ким болбосун, апам болобу, эжем болобу, ким болбосун айырмасы жок. Каалаганыга чалып ала берет, сүйлөшүп ала берет. Эми бул балдарда болот, жаныбыздагы балдарда. Бирок айтайын дегеним, аркаңызды ар дайым бүтүрүңүз. Эч бир нерсе чала калбасын. Кечиримди убагында кечириңиз, кечиримди сураңыз, сурай турган адамдан, анан кечире турган адамды убагында кечириңиз. Эч бир нерсе чала калбасын. Себеби пайгамбарыбыз ошондой болгон да, эч бир нерсени чала калтырган эмес. Кийин кылып коем деп мээге таштап коюп мусор кылган эмес. Ар бир нерсени убагында кылайлы мекендештер.